Саламатсыздарбы? Instagram баракчасынан келип түшкөн каттарга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Жакшы ой пикирлериңиздерди комментарийге калтырасыздар деп ишенебиз. Сүйүм үчүн сатылган түн. Батып бараткан күндү карап, эмнегедир ушул күн менен баткым келип турду. Ар бир адамга тагдыр өзүнө жараша сыноо берет дейт, бирок мага берилген тагдыр сыноосу мени барган сайын чөктүрүп бараткандай, ааламга батпай турам. Бул армандуу баян балким качандыр бир кескитепке айланар, балким окурман көзүрмеминде ирмелип калар деп катылып жаткан жүрөк сырын басып өткөн азап жолдорун, өз махабатым үчүн кылган кечирилгис курмандыгымды ортого салам. Мектепти жаңы аяктап, көпчүлүк катары алдыма чоң максаттарды коюп, келечегимди кыялымдагы жомок менен сүрөттөп, бактылуулук бакчасында жашап жаттым. Эх, аттиң, жашоо өз оюндагыдай жомок болсо гана, кайдан билдим бир кез келип, сүттөй ак сүйүмдүн бир түнүн сатып, алжыган орус чалдын алдында чыркырап уйпаланаарымды. Таттуу уйкудан атамдын эшикти катуу какканы ойготту. Кызым, тур бүгүн буюрса студент күнүңдүн биринчи күнү деп эсептеп атам сүйүнүп, кооранып жатты. Шаша кийинип, документтеримди алып, атам экөөбүз шаарга жөнөдүк. Алтын апам ак батасын берип, эки бети менен чопулдатып өп, үйдөн шаңды узатты. Арадан көп өтпөй, борбордогу медфакка алдыңкылардан болуп өттүм. Кубанычымда чек жок. Оюмда окуу жана окуу, кайдагы сүйүү, бала сүйүү оозумдан кете эле. Кызыктуу студенттик күндөр башталып, ач калып, ток калып, дос күтүп, 4 кыз бир бөлмөдө жашап калдык. Алия, Жаңыл, Гүлпери, менин атым өзгөчө Айша. Эскиче коюлган атым өзүмө жакпагандыктан, таанышкандар менен өзүмө жаккан атымды айтып жүрө элем. Ошондойчо Аида болуп калдым. Арадан ай, жылдар көз ачып жумганча өтүп, 2-курста аяктап жаттык. Эмнегедир ушул күнү уйкудан жайдары ойгондум. Жанымда Жаңылдан башка эч ким жок. Эмнегедир шаар айлангым келип, оюмду Жаңылга айта салдым. Жаңыл шайыр мүнөз, көңүлүндө кири жок, жакын курбума айланган. Экөөбүз бети башты жасап, боюбузду түзөп, капыстан эле планыбыз өзгөрүп, Дордойду карай жөнөдүк. Шаңкылдаган Жаңыл тамашасынан жазбай, я досум, базардан бактың ачылсын дегендей, бүгүн бир базардан бактыбыз ачылса жакшы болор деп каткырып койду. Мен ийин кушуруп, араба кечтерденби же таргоштордубу деп мурдумду чөйрөдүм. Мына тагдыр тамашасы, чын эле сүйүмдүн улуу арманы сатуучу жигит болорун анда 3 уктасам түшүмө кирбептир. Кыялымда принц на белом коне. Базардан кезигерин кайдан билейин? Жол байынан аялдаманы көздөй кобурап баратканбыз, аңгыча капыстан берилген катуу сигналдан үрөйүбүз учуп, катуу чочугандыктан Жаңыл экөөбүз чалыштап, арыктын ичине кулап түштүк. Мүнөттөй турдук. Эй, идиот, эмне, сенде эле машина барбы, келесо? Акмак. Айтпаган сөзүбүз калбай, алысыраактан токтогон жигитке карай атырылдык. Бизди көрүп бырс күлүп жиберди. Шаштысы кеткен Жаңыл бейтаныш жигитти жакадан алды. Мостогон бейтаныш менин келечектеги арманды бактым. Ай кыздар, кечиргиле мени, кечиргиле, атайлабадым деп шаша сүйлөдү. Олтургула, үйүңөргө жеткирип коеюн, кааласаңар жаңы кийим да сатып берем деди. Шүмшүк, еще как сатып бересиң, акча да бересиң, келесо деп Жаңыл сүйлөнүп баратты. Мен каты коркуп кеткендиктен эмнегедир боюмду калтырак басып, өзүмө келе албай турдум. Аңгыча Жаңылга карап жылмая, чоң кыз болду эми урушпаңыз, келгиле андан көрө таанышып алалы деди. Менин атым Эрмек. Биз жошугандай атыбызды айттык. Үйгө жетип, машинадан шаша түштүк. Эрмек, мен силерди күтөм, бүгүнкү ущербти төлөйүн. Эми мен бүгүн силердин кызматыңарда деди жылмайып. Жаңыл, Эрмек коёндун сүрөтүн тартып койбой, өпкөңдү үзөм, биринчиси кечиримди деди күлүмүш болуп. Жаңыл экөөбүз шыбырап, каат кырып, шаша жуунуп, кийимибизди алмашып
жаттык. Жаңыл сүйлөнүп, терезеден улам Эрмекти карап коет. Аида, сыя жакшы жигит көрүнөт. Экөөбүздүн бүгүнкү бактыбыз ушуго деп жаңыл шумданды. Мен да кем калбай, ооба, жок дегенде курсагыбызды тойгузар, үйгө жегенге да эч нерсе калбаптыр дедим үшкүрө. Сыртка чыктык. Эрмек менен эски тааныштай куураша базарга жөнөдүк. Машинасынын маркасына караганда бизнесменби деп коем. Ичимен Lexus 470. Охо, деп жаңылды түртүп койдум. Жаңыл шакылдай сөз баштады. Урматтуу беспредельщик, каяктан болосуң, кайда иштейсиң? Ата тегиң ким? Канча жаштасың деди. Мага көз кылса бул кезде Эрмек уурдана мени күзгүдөн карап баратканын байкадым. Эрмек жылмая, элим кыргыз, жерим Алато, жашым 24, башым бош. Пейилим кенен, мүнөзүм кызганчаак, иштеген жерим дордой. Кесибим сатуучу деп күлүп койду. Жаңыл шашы, жакшы, көктөн издегенибиз жерден табылып, бүгүн ошондо бесплатный кийим кийип, Эрмек менен достошобуз го, Дося, деди мени карап. Баса, эмне сатасыңар деп жибердим. Бул суроо Эрмекти ыңгайсыз абалга койгондой мостой өтүштү да, айтпайм, азыр барып көрөсүңөр, деди мага жылмая. Базарды аралап баратканда эле түшүнгөндөй болдум. Нежная беле бөлүмүн аралап бараттык. Эрмек базардын кайнаган ортосуна келгенде 2 кабаттуу контейнерге келип олтурган жаш кызга келип, биз менен тааныштырып, бул менин бир тууган карындашым, үйдүн эркеси деди. Чачынан сылап, жаңыл экөөбүз эмне кылаарыбызды билбей туруп калдык. Эрмек карындашына шыбырап, силер олтура тургула, мен азыр келем деп чыгып кетти. Самара бизге жылмая, эжекелер таң тап жактыргандарыңыздарды ала бериңиздер деди. Жаңыл, сонундар бар экен, Самара. Сен билесиң да, өзүң эле тандап берчи деп ар тарапка көз чаптырды. Жаңыл, сонундар бар экен, Самара, сен билесиң да, өзүң эле тандап берчи деп ар тарапка көз чаптырды. Мен тартынгандай мостоюп, жаңылды нукуп койдум. Жаңыл, бекер болсо баарын ал деген, мен кийим сатат го деп ойлопмун. Эми айла жок дегенде эч кийим кийип кетели, экөөбүзгө ошол да акчага келет деп мени кагып койду. Аңгыча Эрмектин жүргүлө, эми силердин көйнөгүңөрдү төлөп берейин деп тамашалады. Курсагым катып ачкандыктан, Эрмек, көйнөктү кое туралы, жакшы тамак жасаган жайды билсең, курсак тойгузалычы дедим. Мына махабаттын башталышы. Эрмектин каректери жана түштү. Жалбырып мага бору ургандай. Сөзүңүз эки болбосун айым. Албетте мен силерди андан базардан эмес, бир жакшы кафе бар. Каршы болбосоңор ошол жака алып барайын деп шаша базардан чыктык. Эмнегедир Эрмектин ак көңүл мүнөзүнө согум артылып ичим жылады. Көп өтпөй Фаиза кафесине келип токтодук. Силер кирип орун алып тургула, мен машинамды ыңгайлаштырып коюп алайын деди. Жаңыл мага шыбырады. Сени чыдабас курсагыңдын айынан. Бүгүн бекер кийимден кургалдык го. Бул жигит сүрөй кида тетип кетсе эмне кылабыз деди безилдеп. Эмнегедир Эрмекке бир өмүр билгендей, жок, антпейт дедим ишенимдүү түрдө. Жаңыл, кайдан билдиң деп таң кала карады. Мен ойлонбой туруп көздөрүнөн дедим. Аңгыча Эрмек жетип келди. Кана айымдар, курсакты тойгузуп тез чыгалы, ата көйнөк дүкөндөр жабылып калат деп шаша сүйлөдү. Мен уялгандай, ой жок, биз тамашаладык деп Жаңылга карадым. Эрмек, это не обсуждается, айымдар. Карыз деп тамашалады да, келгиле кыздар, келишип алалы. Мен бүгүн силердин тандаганыңарды алып берейин. А силер жакында 8 мартта мен менен чогуу майрам өткөрүп, концертке барып келели, деди. Тамактанып жатып, жакындан тааныша баштадык. Эрмектин канчалык шайырданып, божурап сүйлөп, эч нерседен кемсиз көрүнгөнү менен сулуу каректеринин алдында чоң кайгы муңду жашырып жатканы сезилди. Мен чочугандай Эрмекке суроо узаттым. Эрмек, канча бир туугансыздар? Өзүңүз жөнүндө айтып отурсаңыз, дедим. Жаңыл да мени оштогондой тындап калды. Эрмек, биз эки бир тууганбыз. Улуусу мен, кичүүбүз карындашым Самара. Ата-энем экөө автокырсыктан каза болуп, карындашым экөөбүз тайкемдин колунда өстүк. Тайкемдер Кытайга кирип чыгып соода менен алек болуп, ошолорго жардамдашып жүрүп, тайкемдин арты менен мен да 2 жылдан бери соода менен алектин деди. Бизге жылмая, кайра бизге суроо узатты. Мени билдиңер, эми өзүңөр жөнүндө сүйлөгүлө, деди. Жаңыл экөөбүздүн оозубуздан сөзүбүз түшө олтуруп калдык. Жаңыл оор үшкүрө кайра шайыр сөз баштады. Эрмек мырза, биз келечекте доктор болобуз, азыр студентпиз. Рахмат сизге. Бүгүн биз үчүн өтө кызык күн болду. Ошондуктан биз макулбуз, предложение принято деп күлүп койду.
Мен бутум менен жаңылды басып жибердим. Эрмек сизчи сурооңуз деп мага жылмайды. Мен ыңгайсыз баш ийгедим. Кафеден чыгып, туура сумга келдик. Мен эч нерсеге түшүнбөй жаңылды суроолуу карадым. Жаңыл мени карап көзүн кысты. Эрмек бизге карап таң калбагыла, жакшылап өзүңөргө жаккан көйнөгүңөрдү тандагыла. Менден белек анан 8-inde ошол көйнөгүңөрдү кийгиле. Буюрса кийинки жылы 8 биздин таанышкан күндү эскерип достошуп жүрөлү деди. Бул күн чын эле жаңылы көзгө жомоктогулдай сезилип жатты. Мен өзүм жактырган көйнөктү тандап кийип чыкканда Эрмектин көздөрү жанып, неожиданно "Ты Барби" деп кол телефонун жаңылга берип, бизди сүрөткө алып койчу деп мени колуман кыса жанашыла калды. Эмне деримди билбей, тартынчыктап, боюмду калтырак басты. Бирок Эрмектин боюнан мага сыйкырдуу жылуулук өткөндөй сезимдерим Эрмекти бир заматта ороп алды. Жомоктогудай күн. Үйүбүзгө олжолук айттык. Эрмек жолдон токтоп, мен азыр деп шаша түшүп кетти. Жаңыл үйүнүн бийик шайыр чыгарып, "Дося, бүгүн сенин бактың ачылды. Базардан" деп мени кучактады. Канчалык сүйүнүп турсам да, жаңылга сыр бербей койчу демиш болдум. Аңгыча колуна 2 букет көтөрүп келип, "Бул гүлдөр таанышкандыгыбыз үчүн" деп Эрмек бизге сунду. Менин гүлүм кыпкызыл розалар, а жаңылдыкы жалаң кызыл сары тюльпандар. Жаңыл кашын серпип, "Көрдүңбү, Дося, это намек-то, скоро невеста, ая свидетельница" деп күлүп койду. Мостоюп сыр бербей баратсам да, ичимден алгачкы сүйүүмө кезиккенимди сезип, уурдана Эрмекти жаңылдан да кызгансып бараттым. Улантысы кийинки сандарда.